Сыздаткан сырдуу кат. Бир күнү мага өзгөчө кат келди. Окуу ойго баттым. Жашымды дагы тыя албадым. Кат ээсинин өтүнүчү менен иштеп чыгып жарыялоону туура көрдүм. Саламатсызбы эжеке? Сиз менен сырдашып, өзүмдү жеңилдетпесем батпай турам. Макул десеңиз, айтайын да жеңилдейин. Саламатчылык кызым, макул сырдашалы. Сизге түшүнүктүү болуш үчүн башынан жазайын. Макул кызым. Биздин үй алыскы райондордун биринде чоң айылда жайгашкан. Чоң айыл, чоң үй бүлө дегендей. Биздин үй бүлө да ошол чоң үй бүлөнүн бир бутагы. Чоң ата, чоң эне, чоң коргон баары менен биз бактылуу элек. Чоң атам көп балалуу уулдарынын баарын үйлөп жайлап, кыздарын берип тындырышкан. Менин атам уулдун экинчиси. Баарын бөлсө да бизди негедир бөлгөн жок. Апам менен атам 3 кыз, 2 уулду болсо да өздөрүнчө бөлүнөм дебей, чоң ата чоң энемдин ыктыярынан чыкпай, мал багып, кетмен чаап, дыйканчылык менен тиргилик өткөрүштү. Мал демекчи, малдын баары чоң атамдык эле. Жайы жайлоодо, кышы кыштоодо атам менен апам бешөөбүздү жетелеп, мал артында кетмен көтөрүп талады эле. Үйгө келгенде деле апамда тыным болчу эмес. Кир жуумай, коро шыпырмай, нан жапмай. Чоң атамдын башка уул кыздарынын кири да апамдын мойнунда эле. Биз кол арага жарап калган мезгилде ошол үйдүн түйшүгү бизге жүктөлдү. Жылаңайлак тызылдап баарын кылабыз. Бирок бир дагы жакшы сөз укпадык. Чоң атамдын кыздары келген мезгилде чоң эне өзгөрүп, кулжуңдап калчу. Атам жоош, ак караны ажырата албаган чечкинсиз, жалтакта болгонун мына эми сезип олтурам. Анткени эжелерим келгенде атамда өзгөрүп калчу. Себеби жок апамды чыркыратып сабап, тепкилеп салат эле. Бир ичсе айлап ичип, апамды кубала уруп кордосо, апам байкуш койгонага түнөп, тезеден ылай кечип, жүрөгүнүн арасына бекинип таң атырчу. Биз баралы десек, жөнөтүшчү эмес. Атам уктаганда апам байкуш акырын келчү да биздин арабызга жатып алчу. Улам бири-бирибизди жыттап, ыйлаганын билдирбей сызылып таң атырчу. Эрте мененки тиргилик апамдын мойнунда эле. Таң атпай нан жаап, мал саап, кир жууп, чоң атамдын сул куйган кыздарын, балдарынын тамагын даярдачу. Байкуш апам. Ошончо түйшүктү кабагым кашым дебей аткарчу эле. Атам акча тапса энем алып койчу да, күйөөдөгү кыздарына айылчылап 10-20 күндөп жүрүп келчү. Кийими эскирип бозоруп, жылдызы өчүп, жайнаган көзүнүн күлгөнүн элестете албайм апамдын. Сызылып, баарына чыдаган экен байкуш апам. Чоң атамдын кыздары белек, бекчек алып келсе да, апамдан башка келиндерин алып келишчү. Апам белек албаганын капарына да алчу эмес. Бирок сулуу көздөрү муңайып калчу. Апам сурап алаары жок, үй кызматчыдан айырмасы жок эле. Кээде атамдын токмогуна чыдабай, качып тайынемкине барат элек. Бирок байкуш апам ыйлап жолго түшчү эле. Көрсө тайынебиз дагы өгөй экен. Болбосо упураган кызына кантип жаны ачышпасын. Биздин бала чагыбыз апамдын муңга баткан сулуу көзү, сумсайган элеси менен өттү. Барар жеринин жогунан балдарым деп адам чыдагыс азапка кайыл болгон экен. Мына, андан бери бир топ убакыт өтүп, мен 35-ке чыгып калдым. Бешөөбүз тең окуп, турмуштан орун таптык. Бирок апам мындан 5 жыл мурун инсульт алды. Бөбөктөрүм акыл эстүү жетилип, апамды жакшы карадык. 5 жылдан бери төшөктө. Сүйлөй да албайт. Акылы болсо даана. Апамдын үнүнө, күлкүсүнө зар болуп келебиз. Ой жүгүртүп, апамдын качан бактылуу болуп сүйүнгөнүн, көзү күлгөнүн, же жакасы агарып, жаңы көйнөк кийгенин эстей албайм. Азыр баарыбыз баарын алып келсек да, апамдын кийгенге чамасы жок. Көзү менен гана сүйлөшөт. Атам катуу нааразы окшойт. Кабагы бүркүлө түшөт. Мен өзүмдү жектеп келем. 10-15 жыл мурда айылдагы айылдаш абысындары апамы чакырып, туулган күндөрдө отуруп калышчу. Ырдап, бийлеп, көңүлдөрүн көтөрүшчү келиндер. Үйдөгү чырдан тажаппы, айтор апамдын тең туштар менен күлүп жайнап отурганына тыюу салат элек. Мисалы мен. Апам ошондо 35-40 эле жашта болгон экен. Ошол күндөрүмө уялам. Апамдын күлкүсүнө, үнүнө зар болорумду билсем гана,
турмушка чыктым. Кайын журтума күйөө балаңа уят деп дагы эркин байладык. Алардын апам менен не жумушу бар эле дейм да. Курулай намыс эле экен бул. Эми кийимдин түрүн, тамактын түрүн алып барсак да дарманы жок, көзү менен ымдап, жалдырап гана жатат алтыным. Бул ыраазы болгон эле. Ойносо оюнга тойбой турган, гүл курагын, толуп турган жаштыгын, өмүрүн бизге арнап, азапка чыдап, бир дагы жайнап күлбөптүр. Күйөөнүн запкысы, кайын журттун басмырлоосунан чыга албаган апамды уят, эл эмне дейт? Туулган күнгө барбаңыз, абысындарыңа кошулбаңыз деп эркиндигине көлкөсүнө чек коюп, аябай упуратыппыз. Байкуш апам көрсө кичине болсо да көйгөйдөн алаксыйын деген тура. Абысындары да апамдын жакшы адам экенин билип, атайы чакырып, жакшы айтып көңүлүн көтөрүшчү тура. Бир чоң апаларыбыз бар. Бир жолу мени өлө кейди. Ай кыз, апаңды мынчалык кыйнайсыңар? Балдары силер көрбөсөңөр, ким көрөт? Апаңардын акыбалын. Кичине болсо да көңүлүн көтөрүп алсын. Кыз апасына тартып турат. Апаңды да түшүн, артынан сая түшкөндү токтоткула. Кудай урбадыбы эми? Апаң эмне, үй кызматчыбы? Апаңдан башка канча келин, канча аял жүрөт? Өз тамактарын кылып жей албайбы эмне? Силер аябасаңар ким аят апаңарды? Силерден башка эч кимиси жок, деп айтты. Анда 8-де окуйт элем. Башыма чапкандай болуп, чочуп, уйкудан ойгондум. Бала болсом да намысыма келдим. Чын эле, апамсыз ошол чоң коргондун тиргилиги кантет эле деп ойлоп үйгө кеттим. Апам жок болсо, эдиш жуубай, нан бышпай, кир үйүлүп, короо шыпырылбай калчу. Мен колго абыш кылчумун. Мына эми ойноп күлөр мезгилде 5 жылдан бери кыймылсыз, тил оозу жок, көзүн жалдыратып жатат. Атам эркек киши да. Кээде күнөөлүүдөй апамдын колу бутун укалап, чачын тарап, бети колун жууп калат. Мындайда кыраакы жаным апамдын маанайын байкаймын. Атамды тик карабай, мустайып, көзүн ала качып жата берет. Солоо көзүнөн ызалыктын эпкини көрүнүп, төгүлгөн кирпиги жерден көтөрүлбөйт. Апам байкуштун көңүлү калып калган экен. Кээде атам ичип алса, апама сүйлөнүп калат. Же өлбөдүң, же калбадың, катын алам башка. Өлсөң эртерээк өл, болбосо сакай тез деп. Мындайда апам жаш төгүп, жөн гана жата берет. Ошол учурда атамды жек көрүп кетем. Атам убагында коргоп алса, апам жыгылбаса керек эле дейм. Эми төшөккө жатып калса, айтканын көр. Апакем ай, неберелери келсе көзү жайнай түшөт. Кучакташса көзүнө жаш чая шу жыттап жыргап калат. Эң кичине келинибиз чыйрак чыкты. Апамды баладай бакты. Биздин тиргилигибиз бөлөк. Ошентсе да бир бутубуз, оюбуз ошол үйдө. Келиним апамдын чачын боёп, макияж жасап, тырмагына чейин жасап, ар түрдүү сүрөткө тартып турат. Сулуу апам сүрөтүн көрүп жылмайып алат. Күндөн күнгө жылыш болуп баратат. Караган доктуру да жакшы кабар айтты. Апакем сакайып баратат. Кубанычымда чек жок. 5 жылдан бери баарыбыз жетим калдык апа. Кечир бизди. Кудайым боору ооруду окшойт. Көз жашыңызды көрдү жаратканым. Баары жакшы болот. Келинимдин жакшы кароосу апама үмүт берди. Ал апам менен сүйлөшүп, музыка коюп, бийлеп, ырдап берет экен. Тамакты өз колу менен берип, жанына баласын отургузуп алып, апаке, караңызчы нур чийиңизди, чоңоюп калды. Жазда басат буйруса. Ага чейин сиз дагы жакшы болуп, небереңизди жетелеп, эс алууга барасыз, апа. Ошон үчүн сиз жакшы болушуңуз керек. Небереңиз үчүн, мен үчүн апа, кайра кайтып келиңиз мурунку жашоого, деп сүйлөп атыптыр. Апамдын көзү жайнап, ыйлаба деп белги берип жылмайып турат. Мына ушундон баштап апамда жылыш бар. Колдоруна, буттарына жан кирип кыймылдап, ал тургай кыска сөздөрдү сүйлөп калды. Катуу сагынган экенбиз. Кучакташып, жутташып бүтпөй келебиз. Кудайым апамды кайра бизге берди. Аял алам деп олуккан атамдын бапиге басайып калган. Атаңар оорукчан аялды карап отурмак беле, алса алсын аял. Апаңар бүгүн бар, эртең жок деген бир туугандарынын дымы өчтү. 30 жылга жакын оту менен кирип, гүлү менен чыкты эле апам. Жакшылап алын сурап коюшкан жок. Чоң атамдын кыз уландары. Көргөнү келгенде таңыркап, сыртка чыгып, доктор не дейт? Жакшы болот бекен деп сурап калышат. Биз арданганыбыздан апамды эч кимдин көзүнө көргөзбөйлү, күчтүү доктурга көргөзөлү деп шаарга алып келе бердик.
Чоң иним өтө кыйын. Барып чоң атамдын короосундагы малды чекесинен сатты. Кой дегендер менен мушташып да кетти. Бодомал көп экен. Анын баарын көбүткөн апам байкуш эле. Алманы аким, таякты жетим жейт болуп, пайдасын башкасы көрчү. Эстей албайм. Мал сатып, биздин апамдын кийим кийгенин. Ал тургай, курут майы да, тонналап алган картошкасы да чоң атамдын кыздарынан ашчу эмес. Эшек иштеп, ат жейт эле. Иним малды сатып, шаардын четинен үй алды. Апамды ошондо карадык. Акыры апамды ошол азаптан, сормодон суруп алдык, бирок кыймылсыз эле. Өтө кеч болчу. Ошентсе да үмүтүбүз чоң. Күндөн күнгө апамдын жүзүнө кызыл жүгүрүп, талпынган небереси менен кошо талпынып, жөрмөлөп келип басып жыгылып, өпкүлөп ойногон Нурчиктин кылыгына балкуу апам оңолуунун аракетинде. 5 жылда чачы да калбады. Кыркып койсок, апамдан өткөн сулуу жок. Кечир апаке, жаман балдарыңды убагында колдобогонубуз үчүн. Биз сизди сагындык. Үмүтүбүз чоң. 9 айлык Нурчик менен тең кадам шилтеп басып каларыңызга ишенебиз. Жакшы болуп кетсеңиз, бизге ошол жетет. Кетилген көңүлдү толтуруңуз, жоготкон, кур өткөн жылдарыңызды табыңыз. Курбу курдаш күтүңүз, болгону уруулаңыз. Биз сизге чек койбойбуз. Төрүбүздө гана олтурсаңыз болду апакем. Сизди сагынган үй бүлөңүз, балдарыңыз жана мен Айзадаңыз.